Арыбаңыздар, Мурас телестудиясы жаңы берүү тартуулайт. Чебер түрмөгө. Кыргыздар көчмөн калк болуп, сөзгө дыйкан, акылга кемеңгер, бардык тармактан жебер болушкан. Элибиз эзелтен чыгармачылыгы мол, жоктон бар кылган, усталар жана чебер уздар болушкан. Дал ушул өңүттө кыргыздын көөнө сөздөрүнөн баштап, карт тарыхынан, салт санаасынан кеп куруп, пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Бул берүү көпчүлүк жаштарга жана жалпы элге кыргыздын улуулугун даңктаган пайдалуу берүүлөрдүн бири болот деп ишенебиз. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Ак калпак кыргыздын улуттук баш кийими. Илгери хан шайлаганда башына ак калпак кийгизишкен. Бул анын акылы тунук, элине ак эмгек кылсын дегенди түшүндүргөн. Бүгүн биз дал ушул калпак тууралуу кеп козгойбуз. Арыбаңыздар. Калпактын төбөсүндө кайчылашып турган 4 сызык анын 4 курагын бириктирип турат жана күндүн, жашоонун символу деп эсептелет. Бул баш кийимдин 4 талаага бычылышында кыргыздардын сандык касиети каралган. Анткени 4 деген сан байыртадан көчмөн кыргыздарда өзгөчө мааниге ээ болгон. Аалам 4 тараптан: түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Мезгил 4кө: жаз, жай, күз, кыш. 4 түлүк мал, төө, топоз, жылкы, уй деп бөлүнөт. Мындай сандык касиет калпакта атайын жасалган дешет. Ал эми салттуу калпакты кыргыздар ар кандай атаган. Эл ичинде жасалышына, кийген адамдын коомдогу ордуна жараша дагы айры калпак, тилик калпак, туюк калпак, хан калпак, бакай калпак, киш калпак, 4 тала калпак, 2 тала калпак деп айтылып келген. Жакшы жасалган калпак оңойлук менен бүктөлө бербейт. 4 тала менен гана бүктөп салып алса болот. А сиз билесизби, мурдагы кыргыздар калпакты чоочундарга эч качан белекке берген эмес. Анткени элибиз эзелтен эле баш кийимге аяр мамиле жасап келгендиктен, аны башкаларга белек кылуу, сатуу туура эмес деп билген. Өзү кийип жүргөн баш кийими эскирип калса, баласына же тууганына берип койгон. Абдан сыйлаган, даражасы бийик конокторго ат мингизип, чепкен жапкан. Бирок баш кийим тартууланган эмес. Ошондой эле азалуу кишинин калпагынын төбөсү чөгөрүлүп түшүп турат. Кыргыз маданиятында адамдын кыймыл-аракетинен, кийип турган кийиминен эле көп нерсени билип койсо болот. Маселен, адамдын жакыны акка моюн сунганда калпагынын төбөсүн чөгөрүп кийгени. Муну байкаган башкалар ал кишиге аяр мамиле кылышкан. Арине, калпактын негизги өзөгүн сактап, кийинки муунга мурас катары калтырып өткөрүү ар бирибиздин маанилүү милдетибиз. Мырзалардын калпагы дайыма башынан түшпөсүн деген ниет менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.